10-ымыркайын жарк алып келген Салима айым. 36 жаштагы Салима Токтобекова Скөл облусунун Жети Үгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылынын тургуну. Батыр эненин улуу кызы студент болсо, 6 баласы мектепте билим алат. Ал 1988 Түп районунун Талды Суу айыл аймагына караштуу Ичке Суу айылында төрөлгөн. Турмуш жолуна 18 жашында аттанган, учурда 10 баланын энеси. Жолдошу Айбек Асанбаев менен 20 жылдан бери чогуу түтүн булатып келет. Улуу кызым 19 жашта, андан кийинки кызым 16 жашта, кийинки кызым 14 жашта, кийинкилери 12, 10, 8, 6, 4, 2,5 жаш жана жаңы төрөлгөн балабыз. 10-уулубуздун ысымын Бекбача койдук. Ал 2024 жылдын 18 декабрында жаркка келди. Мен балдарды карап үйдө отурам. Ал эми жолдошум жалданма жумуштарда иштейт. Ал деле толук камсыздоого жетпейт, кыйналып жатабыз. 10 баланы төрөп чоңойтуу оор болот экен, дейт ал. Акыркы 10 жылдын ичинде Скөл облусу боюнча алгачкы жолу үй бүлөдө 10-наристе төрөлүп жатканы белгилүү болду. Мен Токтобекова Салима, 36 жаштамын. Жети Үгүз районунун Кызыл Суу роддомуна келип 10 баламды төрөдүм. 9 балам Кудайга шүгүр тирүү үйдө. Азыр ошо 10 баламды күтүп жаткандары. 6 мектепте окуйт, бирөө университетте окуйт. Кудайга шүгүр, баары жакшы, ден соолугум жакшы, врачтар жакшы карап атат. Баарыңарга чоң рахмат.